Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Теңир Тоо конушунда турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Көңүл буруп көрүп туруңуздар. Азыр сиздерге келүү жолун түшүндүрөм. Сиздер Ахунбаева көчөсү менен батышты карап келе бересиздер туугандар. Келип жатканыңыздарда Муромская көчөсүнө көрө аласыздар. Муромская көчөсүнөн кийин сол тарапты карап келгениңиздерде бул жакта Нур дүкөнүнө көрө алат экенсиздер. Ушул Нур дүкөнүн өткөндөн кийин эле бул жакта Ташрабат көчөсү жайгашкан. Ушул Ташрабат көчөсү менен тоо тарапты карай барганыңыздарда 120-150 метр аралыкта сатылуучу үй оң тарапта жайгашкан. Анан бул Теңир Тоо конушунун чыгыш тарабы, анан тоо тарабында Арча Бешик конушу жайгашкан. Муромская көчөсүнөн өткөнүңүздөрдөн кийин уже Арча Бешик болуп калат. Чыгыш тарабы дагы Муромская көчөсүнөн өткөндөн кийин Арча Бешик болуп калат. Анан бир аз түштүк батыш жакта Селекционный, ал деле жакын жерде. Ушул эле Ахунбаева көчөсү менен түз эле эки көчө өткөнүңүздөрдөн кийин Ак өргө конушу башталат туугандар. Ак өргө жана Селекционный Арча Бешиктин ортосунда жайгашкан бул конуш. Бул Ахунбаева көчөсү менен түз чыгышты карай басып барып, сол тарапка Муромская көчөсү менен кайрылсаңыздар 1 километр 300 метр аралыкта 4-чү городской больницада жайгашыптыр. Андан ары мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Калган маалыматтарды азыр үйгө жеткенде берем. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй туугандар. Адреси Ташрабат көчөсү 32-чи үй экен. Бул жакта мектеп Селекционныйга жана Ак өркөнүн мектебине барышат экен. Пешком барганга болот. Анан садик бар, мечит бар экен. Садиктер, частный садиктер туугандар. Бул мына үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Блок менен үй тегеренте тосулуптур. Анан жана айткандай эле бул жакта Ахунбаева, түндүк тарапта, тоо тарапта Муромская көчөсү жайгашкан. Эгер сиздер балдарыңыздар шаарда окуса, маршрут катта менен каттай турган болсо, шаар бул өзү деле шаарга карайт. Эми шаардын орто жагында окуу жайларда окуса, бул жактагы Ахунбаева жана тоо тараптагы Муромская көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар өтөт. Ошол жак менен барсаңыздар болот. Андан ары короосуна кирейин эми. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Алды тарабы брусчатка экен. Кошуна менен болгон границалар блок менен бардык тарабынан тосулуптур. Мынакей. Суу, свет, канализация центральный, отопление. Котел менен иштейт туугандар. Анан газ мына кошуна Арча Бешикте кошуна айылда бар, бирок бул жака пока жок экен. Мен оюмча жакын аралыкта келсе керек. Үй ээси ал жөнүндө үн чыккан жок. Эми үй жөнүндө айтсам, үй 80 метр квадрат, бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Фундаменти обычный эле фундамент коюлуп, тышкы тарабына төө ашуудагы таштардан алып келип чаптаган дейт монтип, красивый болушу үчүн. Фундамент баары ушундай, бийиктиги 1 метрдей бийиктикте экен. Үйдүн тышкы тарабы декоративный штукатурка. Мына ушундай көрүнүштө. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен туугандар. Азыр биринчи эле болуп сиздерге үйдүн ички тараптарын бир көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып, дагы калган маалыматтарды берем. Бул үйдүн мына чыгыш тараптан көрүнүшү. Көчө тарабына деле ушунча гүл эккенге же жер жемиш эккенге жер калтырылып, жүзүм багы тигилиптир туугандар. Анда эмесе мен үйдүн ички тарабына карай жол алдым. Бул кире бериште мына ушундай чакан навес сыяктуу жер бар экен. Ылдый тарабына бут чечсеңиз болот, жана бул жакта лестницада куюлуптур. Лестницанын өйдө тарабына кафель чапталган туугандар. Андан ары бул мына кирүүчү эшик. Киргенде прихожка. Дуалдары жарымына чейин кафель өйдө тарабы. Декор экен. Башкача кылып мынтип
ойма чийме кылып кирпичтин формасында жасалыптыр. Анан так ушул эле перехожкадан түз кирип кетсек, бул жакта душ. Анан ажаткана жайгашыптыр. Дуалдары кафель, потолок пластика, пол деле кафель экен. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу да чыгарылган. Туугандар, узун турасы 2ге 2дей көрүнөт. Андан ары кайра эле перехожкага чыгып, перехожканын потологу гипсокартон, ал жөнүндө айтпадым. Анан ушул жерде парай отоплениянын котел орнотулуптур. Ушул котел менен суу да бул жакта жылыйт экен. Үйгө жылуу суу ушул жерден чыгат экен, туугандар. Андан ары ушул эле перехожкадан сол тарапка кайрылганда коридор жайгашкан. Бул коридор менен башка бардык бөлмөлөргө өтүп кетсе болот экен. Коридор өзү узун турасы 2ге 4, дуалдары обой, потолок пластика экен. Коридордун полу ламинат экен, туугандар. Бул жакта Wi-Fi'дын роутер деле бар экен, бул деле калса керек. Анан мебель калат деди. Кимден ким сатып алса, мебелдин баары калат экен, туугандар. Эми андан ары оң тарапка киргенде кухня жайгашкан. Узун турасы 3,5 4, дуалдары обой. Батыш тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Чоң раковина орнотулуп, суу да чыгарылган, туугандар. Потолок пластика. Пол жыгачтан болгон пол экен. Андан ары ушул эле кухнядан түз эле өтүп кетсек, бул жакта детский бөлмө жайгашыптыр. Узун турасы 3,30га 3,30. Парай отоплениянын материалы орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол, потолок пластика, батыш тараптан бир чоң пластик терезе орнотулуптур. Дуалдар обой, туугандар. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, түз өтүп кетсек, зал жайгашкан. Узун турасы 6га 4. Дуалдары обой, потолок пластика, пол жыгачтан болгон пол, чыгыш тараптан бир чоң терезе орнотулуптур. Үй ээсинин айтуусуна караганда бардык мебелдер калат деди. Ошондо бул мебелдер деле баары калат экен да. Ушундай көрүнүштө, туугандар. Чоң парай отоплениянын батареясы да орнотулуптур бул жака. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, эң акыркы бөлмө, бул жакта дагы бир спальня бөлмө бар экен. Ошону көргөзөйүн да, андан кийин короосуна чыгып, калган маалыматтарды берейин, туугандар. Бул жакта спальня бөлмө. Узун турасы 4га 4, дуалдары обой, потолок пластика, туугандар, пол жыгачтан болгон пол. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Парай отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар. Ушундай көрүнүштө. Чыгыш тараптан чоң пластик орнотулганын айттым. Эми кайра эле үйдүн тышкы чыгып, короосундагы калган маалыматтарды берип, анан баасын айтып, чыгарылышты аягына жеткирели, туугандар. Эми үйдүн батыш тараптарын көргөзөйүн. Бул жакта бир көмүркана жана үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Үйдүн ички тарабында деле туалет бар болчу. Аны деле бир айта кетейин. Бул жакта вишня, черешня, өрүк бактары жана башка бактар бар экен. Жерге кандайдыр бир жер жемиш эксеңиз болот. Көмүрканага жана үйдүн тышкы тарабындагы туалетке чейин брусчаткалар чапталган. Ушундай көрүнүштө, туугандар. Үйдүн батыш тарабы. Кондиционер жөнүндө айтпапмын, бул жакта көрүп эске келип кетти. Үйдө кондиционер деле орнотулган. Эми бул үйдүн баасына $60,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Район Теңир Тоо конушу.
Арча бешик селекционный ак өргөгө жакын жерде Ахунбаева жана Мурамская көчөсүнүн ортосунда туугандар. Мектеп, суу, свет баары бар. Жердин аянты 5ке жети сотук, ал сотукка жетпейт. Негизги маалыматтарды бир жолу кайталап кеттим. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.